Баарыңарга салам, кандайсыңар? Жаңы эле түрк кофесин ичтик. Даже бул жака монтип эме перецтерди кургатып коюптур. Мындай перецтер дайыма келген сайын бар, аябай көп да. Анан ушинтип түрк желектери почти ар бир үйдө же балконунда турат. Чыккыла балконго. Кой бул жакка ачык экен, карачы, ушуп каласыңар. Таттуусу дагы бар, ачуусу дагы бар. Арасында тамакка кошуп жедик. Чоң апанын үйүндө ар бир буюмга периштелер отуруп алгандай да. Анткени чоң апанын оозунан бисмиллахи рахмани рахим такыр түшпөйт. Тамак жасап атканда мисалы канча аракет бар, ошончо бисмиллахи рахмани рахимди айтат. Ар бир жана пиязды ачып баштаганда, туурап баштаганда, тамакка салганда, аралаштырганда деги эле анчалык көп айткан адамды мен бул жашоодо көргөн жокмун. Кудайга шүгүр ушундай сонун чоң апабыз бар экенине. Жанында азыр календарьды көргөзөм. Ушул календарда ар бир күндү ушинтип күнүгө эртең менен бирден барагын жуулуп турат, анан аркасын окуйт. Аркасында ушул күнү тарыхта эмнелер болгон ошолорду окуп чыгат. Аябай билимдүү, илимдүү. Кудайга шүгүр. Тамак жеп бүткөндөн кийин дагы тамак жегениме рахмат жана ошондой эле жетпей жүргөндөрдүн баарына насип эте көр деп батасын кылып менин жүрөгүмдү жылытат.